Урматтуу депутаттар, биринчи кезекте бая мен жогоруда комитеттин, профилдик комитеттин төрайым айтып кетти. Негизи жалпак сөз менен айтканда биз коомчулуктун эки мыйзамды карап жатып, биринчи мыйзам карап жатабыз, бул ыйгарым укукту бөлүштүрүү мамлекеттик органдардын арасында. Бая бузуулар кодексине. Булар кайсы эң көңүлүңөрдү бура турган? Биринчиден эле ушул 1-январдан баштап эле ушу түкүрүүдөн башталган болчу. Бул боюнча Ички иштер министрлиги дагы өкмөттүн тапшырмасы менен карап чыгып, профилдик комитеттин депутаттары менен, комитеттин ошо юристтери менен карап бардыгына коомчулуктан келип түшкөн көйгөйлөрдү эске алуу менен биз жогоруда айтылган жаңы кодекске кирип калган эле 14-главада бузуулар жөнүндө кодекстин бейпилдикти коргоо чөйрөсүндө башкаруу тартибинде каршы бузуулар жасагандыгы үчүн жоопкерчилиги деп туруп 71-беренеге 3-категорияда айып пулу деп ушул боюнча кийин биз муну карап чыгып бардыгыбыз атайын топ түзүлүп азыркы учурда 11-главага туура келет экен. Себеби дегенде 11-глава Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексин саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө башкаруу тартибине каршы бузуу жасагандыгы үчүн жоопкерчилигине биз ошо главага киргизсек тууру деп таптык. Жумуш топ менен биргеликте. Андан соң жогоруда айтып кетти, биз 53-беренеге тыюу салынган жерлерде тамеки чегүү, коомдук жайларда жүрүм-турумдун жалпы кабыл алынган ченемдерин бузуу деп. Бая кашанын ичине түкүрүү, чимкирүү, семичке чагуу жана башкалар деп. Айып пул боюнча биз ошондой эле азыркы учурдагы көптөгөн жарандарыбыздын, ошондой эле башка коомдук иш менен көптөгөн талкуу болгондон кийин биз 1-категорияга түшүрдүк ошол айып пулун. Ошол тууру болот деген. Себеби бул жерде бар жок жагынан карап чыгып, көп талкуулар өттү. Анан кийин азыркы учурда социалдык жактан бардыгын эске алуу менен бирге болду да. Негизинен ушул. Ал эми экинчиси болсо, бул жерде урматтуу коллегалар, депутаттар, бая административдик кодекс убагында иштеп жүргөнбүз да. Азыр 5 кодекс ишке киргенден кийин бузуулар кодексинде административдик кодекстен бузуулар кодексине өтүү положениясы жок болгон да. Бул мындай калганда ошол убакта иштегенде көңүлгө бурулбай келген, кандай деп койду кыргызча? Мындай шайкеш келтирүү, же болбосо кемчиликти ордуна келтирүү да. Себеби дегенде административдик кодексте 2748 материал биз жогорку сотко жөнөткөнбүз да. Ошол материалдар каралбай кеткен. Ошону кароо үчүн бузуулар кодексинде кандай убакта кайсыл учурда кароо үчүн биз азыр өзгөртүү киргизип жатабыз. Башкача айтканда, эгерде административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексте айыптын өлчөмү бузуулар кодексинде салыштырмалуу көп болсо, анда соттогу бая иш кагаздары барды мамлекеттер органдарга жөнөтүлөт дагы бузуулар кодексинин негизинде каралат. Себеби айып пулдар бузуулар кодексинде аз болот да, ошондуктан. Ал эми бузуулар кодексинде айыптын өлчөмү административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске салыштырмалуу көп болгон болсо, бул учурда сот органдары карайт. Бирок административдик кодекстин немесинде жоопкерчилиги менен. Ошондуктан биз ушул өзгөртүүгө барып жатабыз. Негизинен айта турган ушул кыскача маалымат. Жооп берсең, суроолор болсо жооп берүүгө. Анда демек ушул бузуулар боюнча кодекс